Бүгін болып өткен окуялар, жаңалықтар жана күн жыйынтыгы менен Ак Кеме студиясында сиздер менен Адилет Амангулов, саламатсыздарбы. Бишкекке Новосибирсктен 186 Кыргыз Республикасынын жараны кайтып келди. Манас эл аралык аэропортунда 3-июль күнү Новосибирск Бишкек каттамы менен авиатрафик авиакомпаниясынын чартердик рейси Россиядан 186 Кыргыз Республикасынын жаранын тосуп алышты. Анын ичинде кичинекей балдар дагы бар. Аталган каттамда Новосибирск шаарындагы 19 кош бойлуу аял, 10 жаш бала, 57 студент, жогорку окуу жайларында окугандар, мүмкүнчүлүгү чектелген жана башка категориядагы жарандар бар. Бишкекке Бириккен Араб Эмирликтеринен Кыргызстандын жарандары кайтып келишти. 3-июль күнү Манас эл аралык аэропорту Дубай Бишкек каттамы менен келген Fly Dubai авиакомпаниясынын чартердик рейсин тосуп алышты. Кыргызстанга Бириккен Араб Эмирликтеринен Кыргыз Республикасынын 191 жараны, анын ичинде балдар кайтып келди. Дубай аэропортундагы бекитилген тартипке ылайык рейстин бардык жарандары учаардын алдында коронавирус инфекциясына каршы экспресс тест тапшырышкан. Бишкекке Бангладештен 103 кыргыз жараны кайтып келишти. Республикалык штабтан билдиришкендей, мекендештер 2-июльда авиатрафик авиакомпаниясынын Бишкек-Дакка Бишкек багыты боюнча чартердик каттамы менен келишкен. Өлкөгө кайтып келген мекендештердин баары көрсөтүлгөн алгоритм боюнча обсервацияларга жайгаштырылды. Бул авиакаттам менен Өзбекстандын жана Тажикстандын жарандары дагы келишти. Аларга өзбек жана тажик тараптарынын кайрылуусуна ылайык өлкөсүнө кайтуу үчүн транзиттик коридор уюштурулат. Чет мамлекеттерде калып калган жана мекенине кайтып келүүнү каалаган кыргыз жарандарын кайтаруу боюнча иштер улантылууда. 10-жылдан тартып 31-июлга чейин Ош шаарынын аймагындагы мечиттерде жума намазы убактылуу окулбайт. Мындай маалыматты Ош шаардык мэриясынын басма сөз катчысы таратты. Ага ылайык бул маселе вирусолог жана шаар казысынын катышуусунда талкууланып, чечим кабыл алынган. 5 убак намазды аралыкты сактоо менен окуганга уруксат берилген. Мындан тышкары шаар мэриясы Ош шаарындагы эс алуучу жайлардагы балдар ойноочу аянтчалар, соода борборлорундагы залдарды жана ошондой эле интернет клубтарды, караоке клубтар, түнкү клуб жана бассейндердин иштөөсүнө белгисиз мөөнөткө чейин тыюу салынганын билдиришти. UFC чемпиону Хабиб Нурмагомедовдун машыктыруучусу жана атасы Абдулманап Нурмагомедов каза болду. Бул тууралуу Чеченстандан президенти Рамзан Кадыровго таянуу менен чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Анда жазылгандай, Рамзан Кадыров Абдулманап Нурмагомедовдун жакындарына өзүнүн жана чечен элинин атынан көңүл айтарын билдирген. Ошондой эле чечен башчысы маркум өзүнүн артынан татыктуу муунду тарбиялаганын, жакшы эс калтырып кеткенин айткан. 26 апрелде Абдулманап Нурмагомедов пневмонияга шектелип ооруканага түшкөн. Анын абалы оор бойдон калып жатканы кабарланган. Өз кезегинде Орусиянын президенти Владимир Путин Хабибге атасынын дарылануусу мыкты деңгээлде болоорун убада кылган. Кийинчерээк мушкер атасы COVID-19 жеңгенин, бирок инфекциянын кесепеттери Абдулманап Нурмагомедовдун бөйрөгүнө, жүрөгүнө залакасын тийгизип, оор абалда ооруканада жатканын билдирген. Орусия авиациясы коронавирус пандемиясынан улам эл аралык каттамдарды чектөөнү июль айынын аягына чейин узартты. Бул тууралуу орус басылмалары жазып чыгышты. Мындай чечимди аба каттамынын федералдык агенттиги кабыл алып, чет элдиктердин Орусияга киришине чектөөнү 31 июлга чейин узартууну туура көрүшкөн. Ал эми аталган маалыматты Домодедово аэропорту жана С7 авиакомпаниясы тастыктаган. Эскерте кетсек, чектөөнүн экспорттук учууларга, жүк, почта, санитардык жана гуманитардык каттамдарга, бош учактарды техникалык кароого жана барууга, өлкө аймагында транзиттик каттамдарга жана өкмөттүн атайын чечими менен аткарылуучу каттамдарга, ошондой эле өлкөдөн чыгып кетүүчү жарандарга тиешеси жок деп жазды РИА Новости. Орусиянын Түз инвестициялоо фонду жана Хемрар компаниясы коронавирустук инфекцияны дарылоого колдонуучу Авифавир препаратын экспорттоону баштады. Бул тууралуу орусиялык басылмалар жазышууда. Аталган препаратты Беларусь өлкөсүнө экспорттоо ишин башташкан. Жакын арада Казакстанга жиберүү күтүлүүдө. Ошондой эле бул каражатка 50дөн ашын мамлекет, анын ичинде КМШ жана жакынкы чыгыш өлкөлөрү дагы кызыктар экендиги маалымдалган. Учурда Авифавир препаратын Латын Америка өлкөлөрүнө экспорттоо тууралуу сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын белгилешти.
Орусияда коронавирусқа қаршы вакцинаны сыноодон өткөрүүгө катышкан ыктыярчылардын ден соолугу 2 аптадан кийин жакшырды. Бул тууралуу чет элдик маалымат каражаттары жазышууда. Маалыматка караганда 18 июнда Орусиянын Коргоо министрлиги жана Гамалеи атындагы эпидемиология жана микробиология институту коронавируска каршы вакцинаны сыноодон өткөрүүнү башташкан. Ага коронавирус менен ооруп жаткан ыктыярчылар катышкан. Вакцина алган бейтаптардын абалы 2 аптадан кийин жакшырган жана терс таасирлери байкалган эмес. Вакцинанын клиникалык сыноосун июль айынын аягына чейин өткөрүүнү пландап жатышат деп жазышат РИА Новости басылмасы. Саясатчы Өмүрбек Бабанов убактылуу оорукана кылуу үчүн берилген мейманканада иштеп жаткан 5 дарыгердин жана 15 медайымдын айлыгын төлөп берет. Бул тууралуу маалыматты депутат Мирлан Жээнчороев социалдык тармактагы баракчасына жазып калтырган. Билдирүүдө Бабанов медициналык персоналда жатакана жана 3 маал акысыз тамак менен камсыз кылар айтылат. Мейманканада көнүгө дезинфекциялоо иштери жүргүзүлүп турат. Өз кезегинде администрация техникалык тейлөө кызматын акысыз жүргүзөт. Убактылуу обсервация кароо үчүн вице-премьер-министр Акрам Мадумаров, саламаттыкты сактоо министри Сабиржан Абдикаримов, өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары вице-мэр Татьяна Кузнецова жана ошондой эле мэрдин кеңешчиси Гулия Алмамбетова келишти. Алар оорукананы кабыл алышты. Эми бул жерде пневмониянын орточо жана жеңил түрүнө кабылган бейтаптарды кабыл алуу башталат деп жазылат билдирүүдө. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоону дайындоо жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалымат кызматынан билдиришти. Кыргыз Республикасынын жаңы чакырылыштагы жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо 2020 жылдын 4 октябрына жекшембиге дайындалсын деп жазылат жарлыкта. Бишкекте тойкана, түнкү клуб, бар, караоке клуб жана башка көңүл ачуучу жайлар толугу менен жабылат. Бул тууралуу Борбор каланын мэри Азиз Суракматов брифинг учурунда билдирди. Буга чейин аталган жайларга 50 кишиден кем эмес кардар тейлөөгө уруксат берилген болчу. Кала башчысынын айтымында, эгер карантин режимин бузгандар болсо, түндүк электр жана Бишкек суу канал ишканаларына жарыкты сууну өчүрүүгө тапшырма берилет. Велосипедди ижарага берген жайлар, балдар аянтчасы жана жол боюнда соода кылгандар өз ишмердүүлүгүн токтотушу керек. Келген адамдардын санына карабай тойкана, түнкү клуб, караоке клубтар жабылат. Карантиндик режимди сактабагандарга электр жарыгы жана суу бери токтотуу сунушталат. Ошондой эле балдарга оюн зоок уюштурган жайлар, оюн аянтча, футбол талааларынын иштөөсүнө тыюу салынат, деди Суракматов бүгүнкү брифингде. Коронавируска каршы биргеликте күрөшүү үчүн Бишкек Роспотребнадзордун делегациясы келгенин Россиянын Кыргызстандагы элчилиги билдирди. Топтун башында Роспотребнадзордун жетекчисинин орун басары Смоленский турат. Маалыматта Россия тарап инфекциянын бар жогун аныктай турган тест системалардын партиясын тапшырары айтылат. Роспотребнадзордун КМШ өлкөлөрү үчүн ковид менен күрөшүү боюнча консультациялары өткөрүлмөкчү. Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы 300 орундук госпиталь ача тургандыгы маалымдалды. Анда пневмония илдетине чалдыккандарга жардам көрсөтүлөт. Буга байланыштуу госпиталга дарыгерлер, медайымдар, санитардык кызматкерлер керектиги жазылат маалыматта. Ага жумушка келгендер 15 күн иштеп, 15 күн карантинде болушат. Кызматкерлерге айлык акы фонддун эсебинен төлөнүп берилет. Россия шаарынын ар кайсы булуң бурчунда иштеп жаткан медицина кызматкерлерин биз менен бирге болууга чакырабыз. Список түзүлүп жатат. +8 965 145 30 09 WhatsApp Нургүл. +8 977 585 51 92 Элнура байланышсаңыздар болот. Колдооңуздарга рахмат. Медиктерди чакырып кетем, элчилик самолетту бекер уюштуруп бере турган болду. Жол кере бекер тосуп алышат. Тамагаш жатакананы Минздрав мойнуна алды. Туугандар, Кыргызстанда абал оор дейт. Колдон келген жардамыбызды берели. Жакынкы күндөрү Москвадан врачтар, волонтерлор келет экен. Врачтар жетишпей жатышат. Медицина кызматкерлеринин тартыш болуп жетишпей бара жаткандыгынан мен Кыргызстанга барып өз салымымды кошуп мед кызматкер катары иштеп берүүгө даярмын деп жазат жаңылан эл аралык коомдук уюмунун мүчөсү. Дарыгер Нурлис Токебаев өз Facebook баракчасында чартердик рейске билетти дагы өзүм сатып алганга даярмын. Жада калса антитела боюнча донор болууга дагы даярмын. Ошондой эле кесиптештеримди дагы чакырып кетмекчимин. Мекенге бир нерсе кылуу убактысы келди. Бир машина менен скорыйды 23 000 населенияны тейлеш кыйын. Биз ушундай машинаны суранып жүргөнбүз. Кызыл Жардын элинен өтө чоң жардам болуп атат.
реанимобиль мындай берден ооруп калганда директорубуз айткандай берден жардам алганга ошко же жалалатка жеткиргенге айрыкча боюнда бар элиндер ошолорду транспорттоп калганда өтө чоң жардам тиет. Общий бул азыр 1 миллион сомго түштү. Чыныгы муктаж экенин өзүм башыман өткөрүп, көрүп, көзүм менен көрүп туруп анан кийин ошону алып берген атайын. Койсоюп жамаатыңыздарга кичине дастархан салып, ошо майрам менен. Чоң рахмат. Кудайым сизге бактылуу өмүр берсин. Бала чаңаңыз менен аман болуңуз. Кыргызды салты бул. Кыргызды салты. О, сал. Биздин каналга катталып колдоо көрсөтүп коюңуздар. Ак кеме студиясынан ыраазычылык билдирип, сиздер менен кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.